Саламатсызбы, дүйнөдө жана чөлкөмдө болгон орунтуу окуялар менен тааныштырып, Азаттыктын студиясында Элиза Кененбаева. Бүгүн Азаттыкта. Түндүк Кореянын лидери Бейжинде Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен жолугушту. Бул Ким Чен Ындын кеңири коомчулукка белгилүү болгон алгачкы чет өлкөлүк сапары болуп калды. Бүгүн Орусияда аза күтүү күнү. Кемеровадагы өрттө курман болгондордун айрымдарынын сөөктөрү жерге берилди. Я кричал, дочь разговаривала, она сказала: папа, я тебя люблю, я задыхаюсь, теряю сознание. Извини. Косово менен Сербиянын ортосунда соңку 2 күндөн бери күчөп кеткен чыңалуудан улам Евро биримдик тараптарды диалогко чакырды. Пикир келишпестик Косово серб аткаминерин өлкөдөн чыгарып салган соң жанданды. Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Бейжинде Кытайдын президенти Си Цзиньпин менен жолугушту. Үстүбүздөгү аптада болгон визит тууралуу Кытай өкмөтү 28 мартта билдирди. Ким Чен Ындын кеңири коомчулукка белгилүү болгон алгачкы чет өлкөлүк сапарына Айнура Жекше кызы токтолот. Ким Чен Ын жубайы Ли Солчу менен жекшемби күнү бир кездери атасы пайдаланган атайын поезд менен Кытай баш калаасына барып кетти. 3 күндүк визит маалында конокторду Си Цзиньпин расмий кабыл алып, сүйлөшүүлөрдөн кийин банкет уюштурулду. Түндүк кореялык лидер ошондой эле Кытай искусство академиясынын көргөзмөсүнө барып, чоң атасы Ким Ир Сен 59-жылы дарак отургузган жерге зыярат жасады. Бул Ким Чен Ын 2011-жылы бийликке келгенден берки биринчи маалым болгон чет өлкөлүк сапары. Түндүк Кореянын маалымат каражаттары бул визитти эки өлкөнүн мамилелерин жакшыртуу багытындагы маанилүү кадам деп сыпатташты. Бирок атомдук программа же АКШ президенти Дональд Трамп менен пландалган кездешүү өңдүү маселелер тууралуу сөз айтылган жок. Мамлекеттик телеканал Ким Чен Ын Си Цзиньпиндин чакыруусу менен расмий эмес сапарга барганын маалымдады. Жолдош Ким Чен Ын партия менен Түндүк Корея элдик демократиялык жумуриятынын атынан Си Цзиньпинди ылайык болгон маалда расмий визит менен келип кетүүгө чакырды. Чакырууну чын ыкластан кабыл алышты. Бир катар аналитиктер визитти эки Кореянын саммити жана Ким Чен Ын менен Дональд Трамптын майга пландалган жолугушуусу алдындагы мындайча айтканда даярдык көрүү катары баалашат. Ошондой эле Пхеньян изоляциядан чыгууга, эл аралык санкциялардан арылууга аракет көрүүдө дешет. Ак үй жасаган билдирүүдө Ким Чен Ындын Кытай сапары максималдуу кысым көргөзүү компаниябыз Түндүк Корея менен диалогко шарт түзгөнүн айгинелейт деп айтылат. Синьхуа агенттиги кабарлагандай, Ким Чен Ын Кытай президентине Корея жарым аралын ядролук куралдан тазалоо аракетине берилгенин билдирди. Бейжин болсо союздашына колдоо көргөзүү убадасын берди. Соңку бир жылда Пхеньян бир нече жолу ракеталарын жана кеминде бир жолу суутек бомбасын сынаган. Мындан улам Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши экономикалык санкцияларын акыркы ирет былтыр декабрда күчөткөн. АКШ да өз тарабынан бир нече айлампа менен жазалоочу чараларды киргизди. Айнура Жекше кызы, Прага. Бүгүн Орусияда аза күтүү күнү. Кемеровадагы өрттө курман болгондордун айрымдарынын сөөктөрү жерге берилди. Калганынын тек жайы такталып жатат. Өрттүн эмне себептен чыкканы да аныктала элек. Кемерова боюнча акыркы маалыматтарды Али Токтакуновдон билели. Надежда Агаркова, 2 небереси 8 жашар Костя, 10 жашар Маша менен жекшембиде соода борборундагы кинозалдардын биринде болчу. Мультфильм көргөнү барышкан. Өрт башталганда залдан чыга албай, түтүнгө тумчугуп калышкан экен. Алар бүгүн жерге берилди. Бул апаатта башка да бир топ үй бүлө кыйрады. Бүгүн баары жерге берилбейт. Көбүнүн тег жайын ДНК анализ аркылуу тактоого кеминде 2 жума кетерин бийлик билдирди. Эта работа продолжается по знанию. Я уже сказал, что тег жайын аныктоо иштери уланып жатат. 37 сөөктү кошумча иликтөө керек. Ошон үчүн бул иш уланат. Тилекке каршы жалпы 64 адам өлдү. Башка баардык сандар, маалыматтар ушак жана болбогон нерсе экени айдан ачык. Деп министр өрттө өлгөндөр расмий сандан кыйла көп, балким 100дөгөн деген эл арасында тараган божомолду жокко чыгарууда. Бирок бул тапта курман болгондордун жакындары, жергиликтүүлөр жоголду деген 85 кишинин тизмесин түзгөнүн жарыялашты. Андагылардын көбү балдар. Курман болду деп расмий айтылгандардын дагы 40тан ашууну балдар.
жаракат алгандар 76-га жетип, айрымдары ооруканага жаткырылган. Москва баштаган Орусиянын бир катар шаарларында өрт курмандыктарын эскерген, күнөөлүүлөрдү жазалап, жергиликтүү бийлик башчыларын кызматтан алууну талап кылган митингдер өтүп жатат. Виновные должны быть найдены во что бы то Бул ни эч качан стало. кайталанбашы үчүн, акчага баары сатылбашы үчүн кандай гана болбосун күнөөлүүлөр табылышы керек. Өмүр акчага бааланбайт, эч качан сатылбайт. О Кудай, баарыбызды сактай көр. Губернатору Аман Тулеев баш болгон Кемеровонун бийлик жетекчилигин коррупция, шалаакылыкка айыпташууда. Тулеев, анын орунбасары Владимир Чернов Кемеровонун өзүндөгү трагедияны ачык айкын иликтөө талабы менен күтүүсүз өткөн митингде кайра сынга алышты. Атайын уюштурулган оппозициянын кылыгы ал жерде жабыркагандар жок деп сыпаттап жиберишти. Бирок митингдеги балдарын жоготкон ата-энелердин жүрөк титиреткен сөздөрү бийликтин калпын чыгарды. Я говорю, где моя дочь? По телефону с ней разговаривал. Она кричала, я здесь, папа здесь. Я говорю, ложись на пол, дыши. Дыши, не умирай. Я кричал, с дочерью разговаривал. Она сказала, папа, я тебя люблю, я задыхаюсь, теряю сознание. Извини. Президент Владимир Путин 100 кишиден турган тергөө тобу иштеп жатканын, тиешелүү тараптын бардыгы жоопко тартылаарын убада кылды. Күмөн санабагыла деп жабыркагандарды жооткотту. Алик Токтакунов, Азаттык. Берүүбүздү улантабыз. Косово менен Сербиянын ортосунда соңку 2 күндөн бери күчөп кеткен чыңалуудан улам Евробиримдик тараптарды диалогко чакырды. Дүйшөмбүдө Косово полициясы Белград менен Приштинанын мамилесин жөнгө салуу жолдорун талкуулаган жолугушууну үзгүлтүккө учураткан. Алар Косованын Митровица шаарындагы жыйынга катышып жаткан Сербиянын бийлик өкүлүн кармап, өлкөдөн күч менен чыгарып жиберишкен эле. Зайырбек Бактыбаевдин баяны. 26 мартта Косовонун атайын даярдыктагы полициясы Сербиянын Митровица шаарындагы административдик имаратка кирип барып, Белград менен Приштинанын мамилесин жакшыртуу боюнча өтүп жаткан жыйынды үзгүлтүккө учуратты. Алар жолугушууга катышып жаткан Сербиянын Косово жана Метохия боюнча башкармалыгынын башчысы Марко Журичти кармап кеткен. Буга чейин жергиликтүү бийлик улутчул маанайдагы билдирүүлөрү менен таанымал Журичтин Митровицадагы жыйынга келишине тыюу салган. Ага карабай Журич ал жерге келген болчу. Белградтын өкүлүн кармоо учурунда атайын багыттагы аскерлер көздөн жаш агызуучу газда чачкан. Колуна кишен салынган Марко Журичти күч түзүмдөрү Приштинага алып келип, Сербияга чыгарып жиберген. Буга нааразы болгон этностук сербтер Косовонун өкмөтү жайгашкан жерге барып, нааразылык билдиришти. Алар Митровица шаарына чукул жердеги жолду да бөгөшкөн. Косово өкмөтүндөгү серб башчылыгынын өкүлдөрү да Белградта Сербиянын президенти Александр Вучич менен жолуккандан кийин Приштинадагы өкмөттү колдобой тургандыктарын билдирип чыгышты. Ono što želim da kažem da će srpska lista Серб мүчөлөрү андан чыгаарын айтып койгум келет. Мындан ары серб мүчөлөр бул өкмөттү колдобойт. i neće imati podršku srpske liste. Ал эми Косовонун өкмөт башчысы алар өз чечимин ойлонушу керек деп эсептейт. Өкмөттүн курамынан бир тараптуу чыгып кетүү бул чечим эмес. Косового өнүгүү алып келиши мүмкүн болгон жалгыз гана чечим — кызматташтык жана диалог. Сербиянын президенти Александр Вучич өзү болсо Косово бийлигинин аракеттерин чагым жана оор кылмыш деп атады. Ал бул маселени 27 мартта Белградка келген Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини менен да талкуулады. Могерини Сербия менен Косовону сабырдуулукка жана диалогко чакырды. Косово көз карандысыздыкты 2008 жылы жарыялаган, бирок Сербия аны тааныбайт жана Косовону өзүнүн аймагы катары санайт. Ободон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык Чекиторг эми күндүн башка окуяларына кыскача токтолобуз. Британияда мурдагы орус чалгынчысынын уландырылышын АКШнын коргоо министри Джим Мэттис Кремлдин батышты бөлүп жаруу стратегиясынын бир бөлүгү деп атады. Ал мындай билдирүүнү 27 мартта Вашингтондо жасады. Сергей Скрипальдын уландырылышынан улам Кремль Лондонго түшүндүрмө берүүдөн баш тарткандан кийин 27 мартта 20дан ашуун мамлекет орусиялык 144 дипломатты өз өлкөлөрүнөн чыгарууну чечти. Алардын арасында Кошмо Штаттар жана Евробиримдикке кирген 15 өлкө да бар. Орусия мындай иш-чара АКШнын
Россиянын катуу басымынан улам болуп жатат деп билдирип, бул достукка жатпаган кадам жоопсуз калбайт деп эскертти. Дүйшөмбүдө АКШнын президенти Дональд Трамп 60 орус дипломатын чыгарып, Орусиянын Сиэтлдеги консулдугун жабууну буйруган. Каталония парламенти автономиянын мурдагы лидери Карлес Пучдемон камалгандан кийин шаршембиде биринчи сессиясына чогулду. Алар аймакта жаралган кризисти жөндөөнүн жолдорун талкуулашты. Пучдемон 25 мартта Германияда кармалганы маалым болгондон бери Барселонада жүздөгөн адамдар нааразылык акциясын улантып келишет. Алар кечээ темир жол бекетине кирүүгө аракеттенишкен, полицияга жол берген жок. Таң эрте демонстранттар башкы кан жолдорду торошуп, Барселонанын башкы көчөлөрүндө узун тыгындар жаралды. Алар Пучдемон жана камактагы башка оппозициячыл лидерлерди бошотууну талап кылышууда. Мадридтин өтүнүшү менен Германияда кармалган Пучдемонду Испанияга экстрадициялоо маселесин немис соту бир нече күндө чечээрин билдирген. Испаниянын Каталония автономиясындагы саясий кризис былтыр жыл соңунда башталган. Канадада компьютердик технологияга адистешкен фирма АКШда 2016 жылы өткөн шайлоонун алдында республикачыл шайлоочуларды аныктай алган программа түзгөн. Бул тууралуу Cambridge Analytica компаниясынын мурдагы кызматкери 27 мартта Британ парламентиндеги атайын угуу маалында билдирди. Кристофер Уайлинин айтымында Рипан деген программанын жардамы менен Facebook социалдык тармагында атайын сынак уюштурулган. Жана ага 270 миңдей колдонуучу катышкан. Мындай жол менен 50 миллиондой адамдын жеке маалыматы алардын уруксатсыз чогултулуп алынган. Facebooktун негиздөөчүсү Марк Цукерберг анын компаниясы кардарлардын жеке маалыматтарын коргоодо кетирген каталары үчүн кечирим сурады. Социалдык тармактын миллиондогон колдонуучусунун жеке маалыматтары саясий максатта пайдаланылганы тууралуу кабар өткөн аптада ачыкка чыккан. Бир өз улантабыз, асман тиреген имараттын үстүндө өстүрүлгөн помидор, бадыраң же башка жашылча жемиштерди жеп көрдүңүз беле? Нью-Йорк, Токио, Гонконг сыяктуу ири мегаполистердин тургундары жер тартыштыгынан улам имараттын үстүн чакан чарбага айлантып, өз колдору менен жашылча жемиш өстүрө башташты. Бул абдан кызык тема деп ойлойм. Анткени коомдо сиз айткандай жер жемиш кайдан келди? Канчалык саламаттыкка коопсуз деген суроолор жаралат. Ал эми мен азыр бул жашылчаларды жөн эле тамак ашка колдонбостон, анын өстүрүлүшүнө өзүм дагы салым кошуп атпаймынбы? Гонконг дээрлик өз продукциясынын бардыгын Кытайдын негизги бөлүгүнөн импорттайт. Ал жакта азык-түлүктүн сапатына байланыштуу улам бир чыккан чуулардан улам гонконгтуктар жашылча жемиштин сапатынан күмөн санап кооптонуп келишет. Эми минтип өз колу менен өстүрүп, там башындагы дыйканчылык менен алектенген компаниялардын саны Гонконгдо ушул тапта 30га чукулдады. Бир өздүн соңунда маданий кабар. Дүйнөгө таанымал джаз музыканттары Сауд Арабияда жыл башынан бери экинчи концертин коюшту. Грэмми сыйлыгынын ээси саксофончу Кенни Гаретти жана гитарачы Альди Меоланы арабтардын байыркы шаары Джиддадагы күйөрмандары жылуу маанайда тосуп алышты. Саудия бийлиги 2018 жылы 5000ден ашуун концерт жана музыкалык фестивалдарды өткөрөрүн билдирген. Бул былтыркыдан 2 эсе көп. Байкоочулар белгилегендей, бул падышалыктын консервативдүү, жабык деген образын өзгөртүү аракети. Алар муну Саудиянын ханзадасы, тактынын мураскери Мухаммед бин Салмандын бир эле экономиканы көтөрбөй, Саудиянын коомун либералдаштыруу ниети менен да байланыштырып жатышат. Жаңы реформалардын алкагында өткөн жылы Сауд Арабияда кинотеатрлар ачылып, аялдарга машина айдоого дагы уруксат берилген. Одан кеткен ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык.org. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, YouTube'дан, Facebook'тан дагы көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы, Азаттык KG же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта болуңуз.